Сөз түркүмө Зататош Тактош. Бирок эми улуу сөз уят жок. Туалетке кантип кирип чыгышты үйрөтө албай атабыз. Чын айтайын. Чет өлкөдөн келет коноктор. Бишкектен Ошко машина менен келатып, бир кафеге токтойт. Туалетке барып келе калайын дейт, жаман уяласың да. Келгенден кийин ал тамакты ичпейт. Анткени андай туалетти көргөн эмес. Ушунчалык кайдыгербиз, кийинкиси эмне болсун ошо болсун деп кирип чыгабыз, анан каргышка калабыз. Жара чыктыр депчи. Ушундай тарбияны бериш керек. Анан ыйман адеп сабагы болсо кантип бересиң да сабак? Мына жеңелер отурат. Раковина жууп атып канча жыл каргандыңар, а? Көзүң нөлөң деп турабы? Калтырып коебуз ушунда таза жуубайчы. Ушундан башталат адептин бардыгы. Ошол үчүн абдан актуалдуу. Муну азыр анан ыйман сабагын киргиз деп айтып коюш оңой эле. Мен билем кантип даярдайт. Учебно-методический комплекс деп коет. Окуу программасын даярдаганга дагы бирөөнү Америкадан окуган бирөөнү, Европадан окуган бирөөнү ошентип отуруп топтойт. Ат эле ыйман болот, нар жагын карасаң балекеттин баары ошол жерде болот да. Жаш кезинен баштап төшөп үйлөш керек дегендер. Ошон үчүнчү бул жерде кимдер жазат, ошону топтош керек. Содержание, контент, багытты туура коюш керек. Арасында ыйманды билген кишилер болуш керек. Нартнасын билген аталар отуруш керек. Аталарды аралашыш керек да андай ишкечи. Өздөрү кылсын, мен только талап кылам деген болбойт. Депутаттардын да ошондойбуз да мындай. Давай ыйман сабагын киргиз деп коебуз. Киргизебиз деп нар жакка барат, сырты ыйман. Элестетип көрүң, бул жерде сырты кафе, ичине кирсең боксерский зал, ошондой болуп калат да. Сырты ыйман, ичине кирсең балекеттин баарын табасың ошол жакта. Ошон үчүн бул өтө оор иш. Азыр менин жүрөгүмдүн толтосунда бул боюнча катуу иштейбиз, Кудай буйрса, рахмат.